Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде каналга унаа кулап 2 тургун каза тапты. Кечээ 2-сентябрь күнү Баткен шаарынын Жибек жолу көчөсүнөн өткөн Батырканов атындагы каналга Дево Түкө үлгүсүндөгү жеңил унаа каналдагы агын сууга түшүп кетип, унаанын айдоочусу жана 1 тургун каза тапты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, окуя болгон жерде 13 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдардын сөөгүн каналдан чыгарып, милицияга өткөрүп беришти. Баткенде бир аптада ылдамдыгын ашырып айдаган 266 айдоочу аныкталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Маалыматка караганда, ушул жылдын 26-августунан 1-сентябрга чейин 1024 жол эрежесин бузуу фактылары аныкталды. Алардын ичинен тийиштүү документтери жок транспорт каражаттарын башкаруу 51, мас абалында автотранспорт каражаттарын башкаруу 24, белгиленген ылдамдыктан ашуун 266, мыйзамсыз терезелерин караңгылатып алган 1, башка жол эрежесин бузуу фактылары 682, ар кандай жол эрежесин бузгандыгы үчүн 62 автоунаа убактылуу токтотуучу айыпкоруу жайына токтотулган. Кадамчайда банги өсүмдүгүн өстүргөн киши өз ыктыяры менен өсүмдүктөрдү милицияга тапшырды. Облустук милиция маалыматына караганда, Кадамчай районунун Орозбеков аймагынын Чандеке айылынын 51 жаштагы тургуну үрүш жеринде ийниси мыйзамсыз өстүргөн 11 дана баңгизатка окшош өзгөчө жыты бар өсүмдүктү алып, өз ыктыяры менен милицияга тапшырып берген. Бул факт боюнча Жазык кодексинин баңгизат каражаттарын камтыган өсүмдүктөрдү себүү жана өстүрүү беренесинин негизинде кылмыш иш козголуп, тиешелүү экспертизанын корутундусуна ылайык өсүмдүк баңгизаттын кара куурай түрү экендиги аныкталган. Анын салмагы 3 кг 150 граммды түзгөн. Учурда кылмышка шээктүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери уланууда деп айтылат маалыматта. Баткенде юстиция башкармалыгынын жаңы имаратына капсула салынды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка таянсак, юстиция үйүнүн курулушу мамлекеттик бюджеттен каржыланып, жалпы сметалык баасы 35 миллион сомду түзөт. Курулушту 2025 жылдын 1-кварталына бүткөрүү пландалууда. Юстициянын учурдагы имараты 1979 жылдан бери колдонулуп келет. Шартты талапка жооп бербегендиктен бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Бул имаратта юридикалык жардам кызматы, пробация жана башкармалыктын мамлекеттик нотариустары, юридикалык жактарды каттоо кызматы жана аппарат кызматкерлери жарандарды тейлейт. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.